Молдобаев Жусуп Шералиевич 1953 жылы 8 майда Ноокат районундағы Зулпиев айыл өкмөтүнө караштуу Үчбай айылында жарык дүйнөгө келген. 1974 жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын артыкчылык диплом менен аяктаган болсо, 1980 жылы Ош педагогикалык окуу жайынын филология факультетин аяктаган. Кесиби башталгыч класс жана кыргыз тили адабияты мугалими. Жалпы эмгек стажы 46 жыл. Эмгек жолун Жусуп агай катардагы мугалим кызматынан баштап мектеп директорлугун, Зулпиев атындагы айылдык кеңештин төрагасын, райондук билим берүү бөлүмүнүн усулдук каанасын жетектеген. Жана райондук билим берүү бөлүмүнүн усулдук каанасын башчысы катары чыгармачыл мугалимдердин чыгаандардын чыйры бирикмесинин жетекчиси катары дагы кызмат кылып келген. Агайдын колунан бир канча усулдук колдомолор жагып көргөн. Атап айтсак, окутуунун эффективдүүлүгү үчүн сулуу жазуу, сабактуулуктун фазилети, педагогикалык табылгалар, дүгүл, рух азыгы, окутуунун интерактивдүү усулдары, кыргыз тилинен жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу, жалпы республикалык тестирлөө сөздүгү, ноокаттын менин ооматын, ноокат тарим баян, күндөлүк пландын матрицасы жана башка бир топ усулдук колдомолору жагып көргөн. Бир нече педагогикалык идеялардын автору. Айтсак, Устат шакирт алакасы шакирттер күнү, педагогикалык интеллектуалдык бет таймаш, мугалим бейнеси. Бул педагогикалык идеялардын мааниси, мугалимдик касиети бар, сызыла акыбеттүү иштеген, балки мунусу балына бермей келген табигый асыл мугалимдин бейнеси жатырган таасирдүү жүргөнү баштаган. Мекен туйгусу, кадыр түн, саламдашуу адеби, сабак дидар, тил булбул, дасторкон, киндиктеш тура булалан, кыянат кыла бир адам жана башка ушул сыяктуу элдик педагогика өзөктөнгөн 27 авторлук сабактардын ээси. Зулпиев атындагы айыл окуунун эли аны 2013 жылдын 23 мартындагы ынтымак курултайынын делегаты кылып шайлашкан. 2020 жылдын апрель-май июнь айларында дүйнөгө дүрбөлүм салган коронавирус ыланынын кесепетинен жалпы республика тестирлөөгө даярдана албай калган Ош, Баткен, Жалал-Абад, Талас, Ысык Көл облустарынан 80ден ашык мектеп бүтүрүүчүлөрүнө онлайн системасында кайрымдуулук сабактар өткөрүп турду. Мунун өзү элдикке тете. Саламатсыңар балдарым. Анда кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануучулар үчүн биринчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү нуктабыз кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча ЖРТда берилүүчү тесттик тапшырмалардын негизги өзөктөрү жана форматтары. Өзгөчө баалаган педагогдору Корчак, Сухомлинский, Макаренко, сүйүктүү баш кийими ак калпак, элдик педагогика менен ислам талаптарын жогуштурган адеп ыйман салам программасын жана колдонмосун жазуунун үстүндө иш алып барууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Талас областык чет тилдер лицей комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Көчүрбаева Чынара Чаткалбековна. Жусуп агай менен иштешкениме 1 жылдын жүзү болуп отурат. Агайдын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо китебиндеги өзгөчө логикага басым жасоосу окуучулардын ЖРТга болгон кызыгуусун арттырууда. Агайдын китептери менен азыркы күндө ЖРТга дайындап жатам. Агай, сиздин ишиңизге ийгилик.
Шоңкар айылынын Токтогул атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жайылова Шахадат. Окуучулардын жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча айтып өтмөн. Пандемияга байланыштуу аралыктагы окуу болду. Ошондой болсо дагы окуучуларды тестке даярдап жатыр. Ошол мезгилде бизге чоң салымын кошкон Жусуп Молдобаев агай болду. Ошол агайдын ушул сөздүктөр китеби боюнча окуучуларды даярдадык. Агайдын видео сабактары, сынамык тесттери боюнча окуучулар көп нерселерди билди десем жаңылышпайм. Жусуп агай пандемия учурунда бүтүрүүчүлөрдү тестке даярдап жатты. Бүтүрүүчүлөр үчүн чоң жардам болду. Ошол мезгилде видео сабактарды жөнөтүп жатып, окуучулар кызыгуу менен көрүп иштеп жатышты. Ошондой эле жөнөткөн сынамык тесттерди да белгиленген убакыттын ичинде иштеп жатышты. Агай дагы болсо дагы ушинтип иштей беришин каалап кетмекпиз. Агайдын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Мен Абскадарова Гүлзат Шариповна, Жетигөз райондук билим берүү бөлүмүндө баш кадис болуп иштейм. Былтыркы 2019-2020 окуу жылында 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык даярдоо республикалык тестилөөгө даярдоо ишинде биз Ноокат районунун кыргыз тили жана адабият мугалими Молдобаев Жусуп агай менен жакшы кызматташтыкта иштедик. Башкача айтканда, ошол кыргыз тили жана адабият мугалимдерине Молдобаев Жусуп агай тарабынан кыргыз тили боюнча тесттик тапшырмаларды иштөөнүн ыкмалары, жалпы эле республикалык тестилөөгө даярдык көрүүнүн ыкмалары жөнүндөгү онлайн семинарлар, андан сырткары жума сайын 11-класстын окуучуларына тесттик тапшырмалардан жөнөтүп турду. Бул тесттик тапшырмаларды биз кыргыз тили жана адабият мугалимдеринин түзүлгөн WhatsApp группаларына жиберип, ал мугалимдер окуучулар менен 11-класстын бүтүрүүчүлөрү менен иштеп, жана ал иштеген иштеринин жыйынтыктарын андан кийин Жусуп агай бизге ошол тестилөөнүн жыйынтыктарын жиберип жатты. Мына ошолор менен салыштырып, дайыма окуучунун иштеген иштерине анализ берилип, баалоо жүргүзүлүп турду. Быйылкы окуу жылында дагы ошол агай менен Жусуп агай менен дагы ошол 11-класстын окуучуларын тестилөөгө даярдоодо дагы быйыл дагы жакшы кызматташтыкта, жакшы бүтүрүү кызматташтыкта иштейбиз деп ойлойбуз. Жусуп агайдын ишине дайыма биз ийгилик каалайбыз. Дайыма мына ушундай өзүбүздүн билим берүү тармагындагы кызматташтыкка биз дайым даярбыз. Мен Бурбоева Нурила Осмоновна, Карагулжа районундагы Карагучкор айылынын Шамши Исмаилов атындагы гимназия класстары бар орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Биз Молдобаев Жусуп агай менен 2014 жылдан бери жогорку республикалык тестилөөгө даярдоого, бирге агайдын жасаган китептери, чыгарган тесттери, түзгөн тесттери аркылуу окуучуларды даярдап, бири-бирибизди толукташып иштешип келебиз. Сөзүм курук болбошу үчүн менин жогорку республикалык тестке даярдоодо 3 жылдык көрсөткүч мониторингимен айтып кетейин. 2016-17 окуу жылында эң жогорку упай 190 упай болсо, 2017-18 жылда 181 упай, 2018-2019 жылда 189 упай алышты. Бул окуучулардын ийгиликке жетүүсүнө агайдын чоң салымы бар деп ойлойм. Азыркы учурда кырдаалга байланыштуу 2019-2020 жылда
Жогорку республикалык тестке даярдоодо агай мугалимдерди группа түзүп онлайн түрүндө пандемияга карабай окуучуларга соопчулук максатында видео сабактарды жасап биз менен онлайн түрүндө бөлүшүп турду. Мен агайдын ушул эмгегин чыныгы балдарды сүйгөн чыгармачыл экенине баа берип, агайга бекем ден соолук, иштерине ийгилик, ыраазычылык. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжекелер. Мен Табалдыева Елиза Дилжаровна, Карагулжа районунун Карагочкор айылынын Шамши Исмаилов атындагы гимназия класстары бар орто мектептин 2019-жылкы бүтүрүүчүсүмүн. Мен Молдобаев Жусуп агайдын сабактарына 10 жана 11 классымда баштап катыштым. Жана ошонун жардамы аркылуу мен жогорку республикалык тестирлөөдөн 189 балл алып, азыркы учурда Ош технологиялык университетинин прикладная математика жана информатика багытында окуп жатам. Агайдын өткөн сабактары жана агайдын жогорку республикалык тестирлөөгө даярдаган китептери бир эле жогорку республикалык тестирлөөдө гана жардам бербестен азыркы учурга чейин мага эң чоң жардамын тийгизип келе жатат. Ошол эле учурда агайга терең ыраазычылык, ишине ийгилик жана узун өмүр каалап кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Араван райондук билим берүү бөлүмүнүн кыргыз тили усулчусу Маманова Зейнегүл Базарбайына. Улуу устатыбыз Молдобаев Жусуп агай жөнүндө мындай пикирлерди билдиргим келди. Тил жүрөктүн тилмечи дегендей, мээде орун ала албай, ойдолгон таттуу сезимдердин баарын адам тили менен гана жеткирет. Ушундай тилге, сөзгө бай инсанды Жусуп агайдан көрдүм. Агайдын сабактарында өтө маанилүү, өтө тажрыйбалуу, өтө бир сонун усулдарды үйрөндүк. Көчмө курс сабактарын мугалимдер менен биргеликте уюштуруп, Жусуп агай мына ошол жерде кесиптештер менен биргеликте жакшы усулдарды мугалимдерге үйрөтө кетти. Ошондой эле кырдаалга байланыштуу окуучуларыбыз кайрымдуулук сабагына катышып, Жусуп агайдын сабагы менен биргеликте жалпы республикалык тестирлөөдө ийгиликтерге жете алды. Биз жалпы кесиптештер Жусуп агайдын сабагына, иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсыздарбы, мен Бактибаева Нуржан, Баткен областына караштуу Кадамжай районундагы Козубай орто мектебинин 2019-2020 окуу жылындагы бүтүрүүчүсү болом. 2018-2019 окуу жылында Молдалиев Жусуп Шыралиевич агайдын кыргыз тили боюнча жыртыга даярдоо курсунда окугам. Бул курс мага аябай чоң жардамын тийгизди. Негизги тесттин жыйынтыгы боюнча 171 балл болду. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын бюджеттик бөлүмүндө окуп жатам. Ал учурдан пайдаланып, агайга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем жана ишиңизге ийгилик. Быйылкы 2020 жыл башка жылдардан өзгөчө болуп, ошол коронавирус деген оору чыгып, ошонун айынан быйылкы жыл башка жылдардан өзгөчө болуп, ОРТга даярдана албай, эмне кылышыбызды билбей, ошол үйдө эле отуруп калдык. Бирок көктөн издеген өз жерден табылып, Нокат районундагы Абдурасул Абдубаев орто мектебинин мугалими Молдобаев Жусуп агайыбыз кайрымдуулук иретинде жакшы бир демилге баштап, ошол демилгенин арты менен дээрлик Кыргызстан боюнча агайыбыздын сабактарын көрүп даярданып жатабыз. Биз буюрса жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөбүз.